Ата, менде бир суроо бар. Сурооңду берер балам. Ибрахим алейхиссалам бут кудайларды бузганга, алардын мойнуна жип байлап сүйрөгөнгө кантип атынды? Кантип корккон жок? Балам. Ал Аллахтын жиберген пайгамбары да. Ал бул бут кудайлардын баалуулугуна карабай өзүнүн дааватын жеткириш керек болчу. Кантип ал өзү жалгыз эл менен бетме-бет келди? Аны менен ааламдардын Раббиси бирге болчу да, о Саат. Ал атасы менен маңдай тескей туруп, кеңири талашып тартышты. О Мардух, о Кудайым, о Кудайлардын Кудайы жана Кудайлардын чоңу. Балам Ибрахимди кечире көр. Жана менин күнөөлөрүмдү кечир. Ал өзүнүн эмне деп айтып жатканын билбейт. Менин баламды азаптаба. Аны ура көрбө. О Кудайлардын улугу. Эй, Азар. Мен сага Ибрахимди кантип токтотуунун бир айласын айтайынбы? Айт. Эгер муну кылсаң, ал биздин кудайларыбызга мындай сөз жоруктарын жасабай калмак. Аны үйлөн. Ооба, аны үйлөнтүп кой. Аялдардын сыйкыр жана айлекеллиги болот. Бул соонун айла турбайбы? О, биздин ай Кудайыбыз. Сен уктаганда тирилтүүчүсүң. Бизди жана балдарыбызды, биздин мал жаныбызды, дыйканчылык жана сууларыбызды коргойсуң. О Кудайым, биз туура жолду таап, сен бизди коргоп, бизге жамгыр жаадырып жатасың. Ибрахим бул бутпарастарга келип, мунун туура эмес экендигин түшүндүрдү. Ал айтты: эгер силерди кечинде ай коргой турган болсо, анда күндүзү ким коргойт? Эгер ай Кудай болгондо ал жоголбойт жана батпайт болчу. Анын бети, нуру дайыма көрүнүп турмак, деди. Кудайлардын улуусу Мардух силерди тарагыла деп буйруп жатат. Анан бутпарастардын чоңу келип, Кудайлардын улуусу Мардух силерди тарагыла деп буйруп жатат, деп бутпарастарды таратып салды. О, Ибрахимдин апасы, сүйүнчү бер. Эмне сүйүнчү? Ибрахимди үйлөнтөбүз. Ибрахим, биздин балабызды үйлөнтөбүзбү? Ал бактылуу келин ким болот эми? Аны Сарага үйлөнтөбүз. Анан Ибрахим биздин жана ата бабаларыбыздын кудайларын жек көрбөй, аларды сөкпөй калар. Сарагабы? Ал кандай сулуу? Анын жүзү кудун толуп турган айдай. Анын жүзү нурлуу жана ал жакшы кыздардын көрүнүктүүсү го. Мейли анда атасы Саранын ата-энесине бул кабарды билдирели. Ооба, албетте жеткирем. Ибрахим адеп ахлактуу, жакшы жигит. Ушундай бала биздин кызыбызга күйөө болсо, анда бул биз үчүн өтө чоң кубаныч. Анда аларга жакшынакай той кылып берели.
Бирок мага уруксат берсеңиз, мен Сааранын өзүнөн сурап көрөйүн. Абасынын баласына жок деп айтпайт чыгар. Ооба, бирок ошентсе да сүйүнчүлөп анын кубанычын көрөйүн дегем. Анда чамдаңыз. Батыраак баарыбыз чогуу кубаналы. О, Сара, менин ай кызым, менин канышайым. Ибрахим сенин колуңду сурап жатыптыр. Сен эмне дейсиң, кызым? Сара болсо Ибрахимге купуя ашык болуп жүргөн болчу. Жана аны менен өмүр бою чогуу жашоону эңсечү. Бирок Сара пайгамбарлардын атасы болгон улуу бир пайгамбарга жар болоорун жана муну менен анын Сара деген ысымы те кыяматка чейин эскерилип сакталып калаарын билбейт эле. О, Азар, падыша сени көргүсү келип жатат. Ал сени өзүң жасаган кудайлардан бир-экөөнү ала келсин деп буйрду. Падыша Нумрут мени чакырып жатабы? Албетте барам. О, падышалардын падышасы. Кеттик анда. Бут кудайларды көтөргүлө. Муну, тетигини. Бирок абайлагыла, силер кудайларды көтөрүп жатасыңар. Аларды сактасаңар, алар да силерди сактайт. Кудайларды өтө катуу жакшы көрөсүң. Мен буга дагы деле таң берип келем, о Азар. Ооба. Мен аларга жашоомду арнагам. Алар менин рухум. Алар үчүн бул дүйнөгө келгем. Азар аларды сүйүп келген жана сүйө берет. Жана эмне гана болбосун, мен аларды жакшы көрүп жашай берем. Өлүп кетүүгө даярмын. Үйлөнүп тоюңар, берекелүү той, баш кошуу болсун. Ибрахим ушуну менен унутуп калса экен. Мен анын түндө ыйлаган үнүнөн ойгонуп кетем. Билбейм, кимге жалбарат, кимден кечирим сурайт жана кимге сыйынат. Жок, мунун баары өтөт да кетет. Ага аялы кызыктуу боло баштайт Азар. Атунуулу, Уриягыл, Мубажжал кандай жүрөт? Сага келип жатабы? Жок, мен өзүм аны зыярат кылып сооронуп турам. Ага арыз моомду айтып алам. Ушентип Ибрахим Сара энебиз менен баш кошот. Жана аны жакшы көрүп калат. Сара энебиз да анын сүйүүсүнө бекем сүйүү менен жооп берет. Бири-бирине аял сезим тартуулашат. Эми Ибрахим алейхиссалам Аллахты жалгыздоо, тавхид дааватын кантип жүргүзөт? Ал дааватын өтө даанышмандык менен баштады. Бул анын атасы менен кошо тарыхта жазылып калды. Ал эми Ибрахим Аллахтын жолунда эч бир чагымчылдын чагымынан коркпойт болчу. قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا Ибрахим Сарага ушул кудайлар жөнүндө, алардын алсыздыгы жөнүндө, ал кудайлар өзүнүн үстүнө бир курт кумурска конуп алса, ошону да кетирүүгө алсыз экенин, эми ушундай кудайларга адамдар кантип ишенип, кантип аларга таянып жатышкандыгы жөнүндө айтып берчи. Падыша Нумруд азырга көп эле ишенип жатат. Анын кудайларга жакын экенине да көп убакыттан бери ишенип жүрөт. يلي خليلك ربنا من زيك يلي ضيوفك من السما نزلت لك